Мыйзамсыз жүгүртүүдөн кармалган баңгизаттар мына бул лабораториядан текшерилет. Курамы, салмагы жана башка текшерүүлөр эл аралык стандарттагы ыкмалар менен жүргүзүлөт. Аларды эритип, биз алардын кристалдарын микроскоптон карайбыз. Инфракрасный спектрдин жардамында көрөбүз, ультрафиолет лампанын жардамында көрөбүз. Андан кийин биздин акыркы үлгүдөгү бул заманбап газовый хроматограф деп коет. Бул аппаратыбыз биздин бардыгыбыз гелий газдын жардамында иштейт. Бул аппарат менен биз компьютерге туташтырылган, бул жерде компьютерде бардыгын көрсөтүп берет. Акыркы 3 жылда жалпы 245 кылмыш иштин бети ачылган болсо, анын жыйынтыгында 13 тонна 6 килограмм баңгизат алынган. Анын ичинен эң көп санда кара курай кармалган 2 тонна 446 килограмм. Маалым болгондой, баңгизаты Кыргызстанга негизинен Тажикистандан ташылат. Баңгизаттары бизге Кыргызстанга 2 жол аркылуу келет. Бул биринчи Баткен направлениясы, Баткенский направление деп коет, Баткен областына аркылуу келет. Экинчиси Чоң Алай направлениясы, Алайский направление деп коет, Алайский направление деп коет. Бул Чоң Алай менен Харок жактан келип. Бүгүн баңгизаттарга каршы күрөшүүчүлөрдүн кесиптик майрамы. Бул жышаан менен майрамдык салтанат өткөрүлүп, ага Кытай, Орусия жана Казакстан өлкөлөрүнүн генералдык консулдары, күч структураларынын башчылары жана бул кызматтын ардагерлери катышты. Өз ишин мыкты аткарган кызматкерлер ардак баракчалары жана сыйлыктарга ээ болушту. Актилек Гүлжигит кызы, Акжол Айбашев, Коомдук 1 канал, Ош шаары.